Мессенджерлерде тиш пастасында У бар экендиги тууралуу маалымат активдүү тарап жатат. У тууралуу алгач орусиялык Известия из сайты 2019-жылы 11 апрель күнү маалымдаган. Француз окумуштуулары дээрлик ар бир тиш пастасында тишти даткылоочу зат бар деген жыйынтыкка келишти. Эксперттердин айтымында титандын диоксиди өлүмгө алып келет. Ал мисалы курулушлагында жана эмалында кездешет. Диеталык кошумча катары краб таякчаларында, соя сүтүндө жана шоколадта болот. Боекту колдонуунун негизги себеби анын арзандыгы деп айтылат видеодо. Политклиника медиасы бул маалыматты текшерип көрдү. Титан диоксиди тамак ашты боёо үчүн колдонулчу күчтүү агартуучу химиялык зат. Тамак аш кошулмаларынын эл аралык классификациясында титандын диоксидине TO2 тамак аш кошулмасы E171 индекси ыйгарылган. Косметикалык каражаттар сагыз, шоколад жана башка күнүмдүк колдонулуучу заттардын курамында болгондугунан зыяндуулугу буга чейин дагы талкууга алынган. АКШнын тамак аш жана дары-дармекти көзөмөлдөө башкармалыгы титан диоксидинин өлчөмүнөн ашырбай колдонууга уруксат берген. Анткени титан диоксиди төмөнкү токсикалык заттардын катарына кирет. Мындан сырткары тиш пастасында титандын диоксидинин болушу буюмдун өзүнүн органолептикалык касиетине көбүрөөк жооп берет. Башкача айтканда, бул элемент пастанын даамына жана жытына таасир этпейт, болгону ага ак түс берет. The Guardian басылмасы билдиргендей, жыл сайын 9 миллион тоннадан ашык TO2 өндүрүлөт жана дүйнөлүк соода жылына 13 миллиард долларга бааланат. Дүйнө жүзү боюнча өндүрүлгөн пигменттердин 3/2-синде TO2 элементи бар деп эсептелет. Башкача айтканда, титан диоксиди күнүмдүк жашоодо колдонулган пасталарда гана эмес, көптөгөн тамак аш азыктарында да кездешет. АКШдагы Техас университетинин окумуштуулары тиш пастасы менен косметикада кездешүүчү титандын диоксиди кант диабетин пайда кылат деп айтышкан. Бирок аталган эксперимент өтө аз. 11 адамдын катышуусунда гана болгондуктан дүйнөлүк стандарттагы изилдөө катары кароо мүмкүн эмес. Ал эми титан диоксидинин рак оорусун пайда кылуу ыктымалдуулугу абдан төмөн экендигин 2016-жылы Европанын азык-түлүк коопсуздугу боюнча органы билдирген. Тиш пастасына кайтсак, керектөөчүлөрдүн арасында тиш пастасынын жогорку бөлүгүндөгү боелгон тилке анын курамындагы химикаттардын канчалык көп экенин көрсөтүп турат пикир бар. Бирок Colgate компаниясы бул маалыматты миф деп билдирген. Алар тиш пастасындагы түстөрдү колдоо үчүн эч кандай система жок экенин айтышкан. Башкача айтканда, тиш пастасынын сыртында көрсөтүлгөн түс анын курамы тууралуу маалыматты камтыбайт. Ал үчүн тиш пастасынын таңгагындагы элементтерди окуп көрүү эң жакшы жол экени айтылат. Жыйынтык тиш пасталарынын курамында титан диоксиди бар экени чындык, бирок ал адамдын ден соолугуна канчалык зыян бере турганы толугу менен изилденген эмес.